إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد شوقي الله بأن ورسوله أحيا مطيع لله Yaratan خالق cebadan yalnız şerefsiz Allah'ım. البديع وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع Peygamberimiz duada kılganda bizi cumadan bir cumaga çeyinki kılgan günөөдөрүбүздү, каталарыбызды кечирсин. Канча жакшы амал кылган болсок, Алла Таала мындан кийин дагы көп жакшы амалдарды кылып, бу дүйнөдөн өткөндө айтмакчы өкүнбөстөн ушундай бир жүзүбүз жарык болуп, адамдар ыйлап аткан мезгилде биз ушундай жылмайып, даяр болуп кеткенге Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Өткөндө максат тууралуу кеп кылган элек. Ошонун уландысын бүгүн дагы эле айта турган сөздөр көп. Мен бүгүн бул өткөндө эле уктум эле. Бүгүн ушул кабарлардан уктум. Бул нерсени көп эле адамдар айтпайт, бирок мен айтып атканымдын себеби бул дагы тиешеси бар да. Илон Маск дегенди угуп эле атабыз, көрүп эле атабыз. Илон Маск бүгүн ошол ушундай жарыя болуп туруп, триллионер болуп тур да, триллионер. Түшүнүп атасызбы? Триллионер. Триллион дегенде өзү канча нөл бар? Аны математиктер билбесе, калгандарыбыз билбейбиз деле турабы? Миллионер дегенди билебиз, миллиардер дегенди билебиз, бирок триллионер болуп тур да. Триллионер болуп тур да эмчи. Эми Алла Таала biz bayanlarda daim ele aytабыз, Алла Таала кимге кааласа байлык берет, кимге кааласа бийлик берет. Алла Таала жакшы көргөн адамга иман берет, дин берет деп айтып жатабыз. Эми ошол триллионер эми Кудайсыз Алла Тааланы тааныбаган адамга Алла Таала берип атат да. Триллион доллар бар, элестетип. Мисалы Кыргызстандын бюджети триллионго жетпейт да. Элестетип атасызбы? Кыргызстандын бюджети, Кыргызстандын ичиндеги миллиард жанагы айрым миллион дейсизби, канча миллиондордун баардыгын чогулсаңыз триллионго жетпейт. Бирок Америкада бир адам триллионер болуп тур да. Алла Таала үчүн эмнеде Кудай бер десең берет, бизге деле берет. Бирок Кудайга сурабаган адамга берип койду да. Триллионду берип койду. Ана Алла Таала жакшы көргөндөн берген жок. Бул нерсени мен айтып атканымдын себеби мен ага бир хасап кылып, ушинтип айткан жокмун. Бул негизи айта турган максат эмне үчүн? Муну мусулман деле ошондой эгерде ниет койсо, ошондой максат койсо, мусулманга деле бермек да Алла Таала. Мусулман деле триллионер болсо болот. Москвада имам Шамил деген бар, Шамил Алаудинов деген бар. Ошол триллионер говорит, триллионер деген өтө чоң бир китептерди жазган да. Кече ошо Facebook баракчасына ошол өзүнүн бир тренинги тууралуу жазып койсо, ошол тренингине эми багындай акысыз эмес 3000 сомдон кирип, үй бүлө тууралуу бир жакшы маселелерди угуп кеткиле деп чыгарып койсо, аны мусулмандар өздөрү хейт этип, аны жазып атат да. Сага триллионуңа 3000 сом жетпей атабы? 3000 рубль жетпей атабы сага ошол триллионер болушуңа деп ону кайтара мындай тартып атат да. Анан ушинтип атсак анан мусулмандан каяка триллионер чыкмак эле. Ошон үчүн адам мен эмне үчүн айтып атам? Мусулман бай болсо, азыркы учурда жакшы экен да. Өткөндө бир жерге бардык, атын айтпай эле өзүңүз биле, бир арабыздан бир айтып атат. Dünya jaman dedi. Dünyanın жалган сөзүң тилгенен dünya jaman деп атасың, бирок жүрөгүң айтып атат ошону dünya jaman. Сен айла жоктон эле dünya jaman деп атасың. Dünya качан жакшы болот, качан сен ошого ибадат кылсаң,
Алла жолуна сарптасаң айтып атпайбы? Эки түрлүү адамга хасат кылганга, эгерде хасат кылганга уруксат болгондо эки түрлүү адамга хасат кылса болот эле деп айтып атат да. Күндө таалимде отуруп айтып атабыз. Кимге десе ошо Куранды жаттап, ошо Куранды күнү түнү окуган адамга. Мына ошон үчүн Алла разы болсун, Сайфулла Дамыла ушул жерде амал кылып балдарды окутуп атат. Балдарыңыздарды жөнөтүп ушул Куран окуганды үйрөтүп коюңуздар. Өзүңүздөр үйрөнбөсөңүздөр да балдарды ушул жерге жөнөтүп окуп калсаңыздар, эртең сиз өтүп кетип өткөндөн кийин сиздин небереңизди, сиздин балаңыз сиздин жаназаңызды окуп турган болсо ушудан өткөн бакыт жок. Туурабы? Мен молдолорду мындай жамандаш эмес, өзүм эле молдомун да. Молдого алып жаназа окуп берсең келип туруп молдого окуп, бирок анын оюнда башка эле нерсе туруп окуп коюшу мүмкүн да. Мен өзүмдүн чоң атамдын жаназасын окуганда билем, ушунчалык ыйлаганмын да, ыйлап туруп дуа кылгандын кабыл болушунун үмүтү бар да. Түшүнүп атасызбы? Сиздин балаңыз сизге Куран окуп болсо, кандай жакшы нерсе. Bir жолу Москвада бирөө жаш эле жигит мага чалып атат. Мага чалып атат. Молдоке, чоң атам деди, атам өтүп кетти эле, Куран окуп бересизби? Анан ачуум келип айттым, сен атаңа Куран окуганды билбесең эмне жүрөсүң деп. Мен колум бошобойт, ачуп келип ушундай уруштум да, мен колум бошобойт. Аны алып келип туруп отургузуп коюп, Куран окуп отурса да, муну ойлошот да, молдо окуш керек Куранды депчи. Куранды ар бирибиз окуганды үйрөнүшүбүз керек. Ар бирибиз жүрөгүбүздө Куран болуш керек. Туран мурдагыдай азыр жетишпеген заман эмес. Мен өткөндө айткан элем, ошол бир киши тууралуу айттым, ошол илгери сайыз мезгилинде мен атам дейт бир өгүздү сатып туруп, ошол өгүздүн жарым пулуна бир багы колго жазылган Куранды алып берген эле мага дейт. Ошол арабчасынчы. Андыктан келгиле Куранды арабча окуй албасаңыз, өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү, бир суроо бериңизчи, мындай ойлонуп көрүңүзчү, Куранды кыргызча котормосун бир окуп койдуңузбу ачып? Мындай уялыш керек да, мындай ойлонуп көрсөңүз, кайраптара жок дегенде, мейли арабчага тилиңиз келбейт экен. Арабча окуй албайт экенсиз. Кыргызча окуй аласыз го, Ошол кыргызчасын алып туруп ушул бир азыраак бир 500 сом, 1000 сомду ушул канча деп атасыз. Өзүңүздүн немеңиз менен сатып алып туруп, барып туруп ушул Курандын кыргызчасын окуп коюңузчу бир. Алланын алдына барганда бир жүзүңүз жарык болуп, ошол жерде Курандын ичинде сизге ошол өлгөндөр үчүн бир нерсе айтылыптырбы же тирилер үчүн бекен деп мындай өзүңүз да түшүнүк аласыз да. Ошого Куранды окубаган болсоңуздар, кимдеки ушул кезге чейин арабчасын окуганды билбесе, эндиги чекте алам жулам деп жүргөндөр сиздерге сураныч. Курандын кыргызчасын алып, ошону барып туруп, баштан аягына чейин жок дегенде ушул ай сайын ушул Куранды окуп туруңуз. Канчалаган жанагы Валерия Порохова дегендер, ошолор орус болуп туруп ошол Куранды которбосун жазып койду. Орустар жазып койду да. Биздин алардын жет атасы мусулман болгон эмес. Биздин жет атабыз мусулман да. Эндиги чекте Куранды ачып бир көрүп койгон эмес да. Шуну атасызбы? Анан экинчиси мен жана айткан нерсем экен. Ушул балдардын келгенде жакшы нерсе, алхамдулилла. Сүйүнүшүбүз керек. Булар биздин келечегибиз. Балдар биздин келечегибиз. Эми булар азыр жаш да, кийин ошо биздин ордубузду баса турган ушулар. Чоң адамла айтмакчы, эгерде жаш балдар эгерде мечитиңерге келбей калган болсо, андай ал үммөттүн, ал улуттун келечеги жок дейт да. Биздин келечегибиз ушул. Буларга ушундай аяр жумшак мамиле кылып, келгенине сүйүнүп, ушуларды ойнотуп, иншалла аракет кыла берели. Келгенине сүйүнө берели. Бир күн Аллах субхана буларды дагы ушул күлүп ойноп аткан адамдар кийин ыйлап намаз окуй турган болуп, биздин артыбыздан намаз окуй турган, биздин артыбыздан Куран окуй турган ушулар. Анан экинчиси эмне болду? Кимде-ким өзүнүн байлыгын дейт Алла жолуна күн түнү сарптаган адамга деп атат да. Эгерде хасат кылышлык, эгерде көрө албастык, ал көрө албастыкты хасат эмес, гыпта деп айткан да. Хасат деген эмне? Хасат деген эмне десе, хасат деген ал көрө албастык, ал мекен өзү жете албаган нерсеге бирөө жетип алса, ошого ичи күйдүүлүк кылганды хасат дейт да.
Ал эми гыпта деген нерсе ошол бирөөнүн жеткенине машалла өзү жеткендей сүйүнөт экен да. Өзү жеткендей сүйүнөт экен да. Көрдүңүзбү? Эгерде сиз ошонун бирөөнүн жетишкендигин көрүп, бирөөнүн жетишкен ийгилигин көрүп туруп, сиз өзүңүзгө өзүңүз мындай ичиңизди байкап көрүңүзгү, өзүңүздөн башка эч ким билбейт, анчы Алла билет, анан өзүңүз эле билесиз да. Мындай ичиңиз өтүп аткан болсо, ушул оору да, кадимкидей эле оору. Түшүндүңүзбү? Бул кандай оору десе, бул жүрөктүн оорусу да. Бул оорудан айыкпай турган болсоңуз, ушул оорунун себебинен эмне болот экен? Адам тозокко түшөт экен да. Тозокко кодафлахман тазакка заккаха деп атпайбызбы? Эмнеге таза адамдар бактылуу болду, жетишти, ийгиликке десе, алар тазаланган адамдар, алар ички дүйнөсүн, ички жүрөгүн тазалаган адамдар анан ийгиликке жетет экен да. Эгерде сиз ошол бирөөнүн жетишкендигине өзүңүз жеткендей сүйүнүп аткан болсоңуз, мына ошол сизди Алла Таала ошол бирөө карап туруп, машалла, 4 түрлүү адам айтылат да хадисте. Bir adamga Allah Taala ilim bergen deydi. Buna ilim bergen, ikinci ошол ilim менен кошо ага байлык берген дейт. Мына караңыз. Ilim bergen, байлык берген деп атат. Биринчиси айтып атат. Болсо байлыкты айтпайт эле да. Биз көпчүлүгүбүз эле байлык жаман, байлар мындай, тигиндей мындай эле дей беребиз да. Анан байлардан суранып жүрөбүз. Бардыңар байып кеткилечи айланайындар. Бардыңар эле бай болуп кеткилечи. Кейбиркелер жаман көрөт, акыркы күндөр Абдуразак толкеле байлыкты эле сүйлөп калыптыр депчи. Мен да кыйналдым да байлыкта, ошого жетти, ошого мен да ошо байлыгым келип атат, силердин да бай болушуңарды каалап атам да. Түшүнүп атасызбы? Себеби Алла Таала өзү өкүм берип атат. Мисалы, акимус сола ва атуз зака деп атат. Акимус сола ва атуз зака, акимус сола ва атуз зака. Бул эмне деген сөз? Намазды тургуз, зекет бер. Намазды тургуз, зекет бер. Адамдардан окуп болуп туруп таң каласың, намазды окуш керек. Намаз кыяматта биринчи сурак болот. Анан зекетке келгенде, зекетте эми көпчүлүгүбүз эле айтабыз да, эми зекет бизге парз эмес да, азыр зекет бизге мындай мүмкүнчүлүгүбүз жете элек да депчи ушинтебиз да. Эгерде зекетке сен ниет кыл, зекет үчүн зекет бербейсиң айтайынбы? Зекет бербегендигиңиз бирден бир себеби сен зекетке ниет кылган жоксуң да. Зекет бергенге ниет кылган жок адамчы. Эгерде сен зекетке ниет кылган, Алла Таала бербейт. Мен өзүмдүн башымдан өткөн окуя болду. Мактаныч эмес, бул үлгү ибрат үчүн эле бир чоң дамла, ал Кыргызстанда белгилүү дамла. Ошого бир жылы мен барып туруп өзүмдүн колум менен зекет бердим. Мактаныч эмес, бул сабак болуш үчүн. Ошо киши зекетти алып дуаны берди. Кийинки жылы ушундай минбарда ушундай бир жыйында айтты, атын айтпайм ал дамланы. Ошол айтты, мен бир жылы бирөөдөн зекет алдым, ал менин атымды айткан жок. Мен ал дамланын атын айтпайм. Ошол дамла айтты, мен дейт бир жылы зекет алдым бирөөдөн дейт. Ошондо ушундай ниет кылдым, я Алла, мени зекет алуучулардан кылбай эле койчу. Мен алгандардан кылбай эле койчу, мен бергендерден кылчы Алла. Дедим эле дейт, бир жылдан кийин мен мына өзүм зекет бердим дейт. Түшүнүп атасызбы? Эгерде бардык адамдар эгерде зекет бере турган болсочу, жер бетине бир дагы кембагал факыр адам калбайт экен да. Муну мен эмес, бир мусулман эмес, бир окумушту айтып атат да, Жак Фроско деген адам жакында өтүп кетти да, өтө баягындай байкуш эми ыйманы жок өтүп кетти, бирок аябай дүйнө жүзүндөгү мындай бир больной тема деп коет го, ушундай көйгөйлүү маселелерди көтөрүп өтүп кетти да. Мен адамдарга таң калам дейт. Азыр канчалаган согуш, мисалы биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш, канчалаган согуштарда адамдар кыйрады, талкаланды, жок болду, канчалаган адамдар өлдү дейт. Эгерде ошол экинчи дүйнөлүк согушка кеткен акчаны, жанагы бомбага кеткен, жанагы авиацияга кеткен акчалардын баардыгын адамдар өнүгүш үчүн, илимге, билимге, эгерде ошого инвестиция кылганда дейт. Жер бетинде дейт, ошол акчаларды эгер адамдардын өнүгүш үчүн сатпаганда, жер бетинде бир дагы үй жок, жанагындай чатырда жашаган азыр го, Кудайга шүгүр, бизде бир комнатаны мындай эметип койдук, коноктого өзүбүз да кирбейбиз. Бизде ушундай жетишкен заманда жашап атабыз. Мына көрсөңүздөр, Бангладешке барган адамдарды көрсөңүздөр, кандай жерде жашашат. Африкага барсаңыз кандай адамдар жашайт. Ошолордун баардыгы өнүгүп,
ошолордун бардыгы үйсүз адам болбойт эле, ачка калган адам болбойт эле. Эгерде эмне адамдардын бардыгы зекет берсе, адамдардын бардыгы бул дүйнөгө келген максатын билген болсо, бул дүйнөгө келген өзүнүн эмнени жакшы көргөн болсо, эмне үчүн Алла Таала жөнөтүлгөн миссия деп коет, максатын билген болсо, анда бул дүйнөдө согуш дагы болмок эмес, бул дүйнөдө ошондой ачарчылык да болгон эмес, бул дүйнөнүн өзү бейиш болуп кетмек да. Түшүнүп атасызбы? Демек Алла Субхана Таала ошон үчүн исламды ошон үчүн берген экен да. Ошон үчүн дин берген экен. Ошон үчүн дин боло турган болсо, не багы койдун үстүнө торгой жумурткалайт деген сөздү уктуңуз беле? Кандай түшүнөсүз ошону? Койдун үстүнө торгой жумурткалайт дегенди кандай түшүнөсүз? Мен ошол сөздү көп угат элем да. Суроо бердиңизби өзүңүзгө? Эмне деген сөз? Заман жакшы, жетишкен заман. Бир мезгилде жетишпегенден калаштарыбыздан мурда түйет элек го. Азыр жетишкен адам эчким карабайт. Ушундай жетишкен заманда жашап атабыз. Туурабы? Ушундай баардыгы жетишип турса бергин келет да. Бирок ошондой жетишип турса деле биз эмне экенбиз? Алла Таала берип атса деле кайтара Алла Таалага бергибиз келбейт. Убактыбыз жок, Куран окуганга убактыбыз жок, намаз окуганга убактыбыз жок, жараткандын жолуна чыкканга убактыбыз жок болуп атат. Неге? Жок менен өмүрүбүз өтүп атат да. Адам бактылуу болуш үчүн бир эле нерсе экен да. Мен өткөндө өзүмдүн жамаатымызга айттым. Не десе баардыгы кабага түшүп калган да. Не болду десе свет жок. Свет жок, свет жок болуп атабы? Свет жок, баардыгы свет жок деп кыжалат да. Свети жок эле жашадык эле, туурабы бир мезгилде? Свети жок деп жашаганбыз. Кара газдарды жагып алып, туурабы ошондой күндөрдө өткөн. Азыр свет жок. Не десе жок. Жок нерсеге адам көңүлүн бура берсе, Алла Таала эмне экен? Ошол жок. Ал камбагал экен да, жок экен. Ошого жетпейт экен да, ошон үчүн. Не десе жок. Өзүмдө жок. Убактым жок деген сөз ошондон чыгат. Неге намаз окуйт десе убактым жок. Неге Куран окуйт десе убактым жок. Биз жок дегенге мындай өзүбүздүн фокусубузду буруп алганбыз дагы ошон үчүн жок да. Бирок бар. Туурабы? Убактыбыз бар. Эртең менен бир жерге чакырсын, чайга чакырсын, баардыгыбыз азыр бир жерге чакырсын эле. Өзү жума намазга адамдар келиш үчүн только ошол жерге бирден койду союп, анан кийин чакырыш керек да, ошондон келбегенин көрүп көр. Мечитке толбогонун көрүп көр ошондочу. Туурабы? Ошон үчүн иншалла эмне биз максат кылганда, мен эми жана Илон Маск айтып коеюн дагы, мына баштаганда ошону айтып койдум, эмнеге айтып атат депчи. Илон Маск ошондой чоң максат койгон экен да, эмне деп? Биз Москвага барам деп Москваны бүтүрүп келдик го. Америкага бардык го. Барып атат, Америкада жүрөт туугандар, туурабы? Илон Маск өзү Южный Африкадан кеткен ошо. Бирок барганда не деп? Мен ушундай Марска учам деген, ушундай Марска учам деп баргандыгы үчүн Алла Субхана Таала адамдардын акырына жетпеген нерсени кылгандыгы үчүн Алла Субхана Таала ошондой менен бул дүйнөдө берип атат да. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн бул дүйнөдө өзү акча, бул акча деген эмне десе, акча деген бул биз айтып коебуз да, колдон кири андай мындай деп. Акча деген бул жөн эле багы мисалы суу да, суунун үстүнө, эгерде сиз суунун үстүнө наркы жээкке өтүш үчүн эмне кылышыңыз керек? Сизге кайык керек. Ошол кайык менен кетип аткан мезгилде суу сиздин кайыгыңыздын ичине кирип кетпесин. Түшүнүп атасызбы? Наркы жээкке өтүш үчүн сизге суу керек. Акча сууда эгерде акча суу деп коебуз го. Акча ошондой суу. Сиз эми мисалы тардан өтөм десеңиз, азыр бир ат менен же эшек менен деле бир тайыз жерден өтүп кетип каласыз. Эгерде наркы өзүңүзгө жетишти максат кылсаңыз. Туурабы? Сиз өзүңүзгө жетишти максат кылсаңыз, анда сиз кичинекей немеде өтүшүңүз керек да, тар деген өтүшүңүз керек. Же көпүрөдөн өтүп кетесиз аны. Эми нарагыраак барам десеңиз, андан чоңураак. Нарагыраак барам десеңиз, андан чоңураак. Чоңоюп кете берет экен да. Чоңоюп кете берет. Ошон үчүн сиз чоң максатты койсоңуз, мен Марска учам дейсизби? Ушундай мен Кыргызстанга ушундай иш кылам, ушундай бир жакшы иштерди кылам деген. Ошон үчүн Алла разы болсун, Кыргызстанда
жакшы иштерди кылып аткан бай адамдардын баардыгы ошол максат кылгандыгы үчүн Аллах субхана таала берет экен да. Ошон үчүн бардыгына берет. Сизге да берет, мага да берет, эгерде биз максатты чоң кое турган болсок. Бул дүйнөнү да берет, ахиретти да берет. Түшүнүп атасызбы? Ошол максатка жетпегендин бирден бир себеби экен, адам ниетин эле чоң кыла албайт экен да. Эми тепсиптеп эле, эми болот да, эл катары эле да. Өзү балыкты караңыз, мына жерде балык кармагандар бар, мына жерде кеңеш балыкты жакшы кармайт, билет достор. Дагы ким балык кармайт? Балык кармагандар колун атын көтөрмөчү. Мына жерде балык кармаган, эми карап туруңуз. Балык куни карап сүзөбү же өдө карап сүзөбү? Өдө карап сүзөт. Көрдүңүзбү? Балык не агымга каршы сүзөт экен да. Түшүндүңүзбү? Мына жерде эки эле адам балык кармайт экен, ошолор билет экен да. Биз мына примерно билебиз да. Мен деле балык кармаган эмесмин, бирок билем. Балык не кылат экен? Агымды, сунун агымына каршы карай жүзөт экен да. Ошон үчүн сиз максатты эл катары болсоң болду. Балдарыңызды кичинекейинен жүзөбүз да. Максатты эл катары эле бол. Элден ашыкча болуп кетпе. Элден ашыкча бол. Элди бак. Eldi bak, dövüşü sürüyoruz, elden aşıp ketme. Özünüz baldarınızda koy, el katarlı olsan boldu. Elden aldı ol. Biz baldarıza dua alganda, baldarımızga nege biz kosmonavt bol, ilimpoz bol, professor bol, Nobel'ski premiyani al degen dua, kim dua kılalım? Hiç kim dua kılmaydı. Men baykalып жүрөм, hiç kim dua kılmaydı. Балдарыңыз ошентип дуа кылса анан кийин чыгабы? Турабы? Келгиле ушудан кийин ошондой дуа кылалы. Балдарыңыз чыксын, бүткүл аламга чыксын. Бизден да чыксын Илон-Масктар, бизден да чыксын Марска уча тургандар. Ушинтип эле жүрө бербей, бизде арашан кочкор бар депчи. Өткөндө ол жай дамлайды, слишком болуп кетти дейт да. Арашан кочкор эми слишком болуп кетти. Өзүнүн жет атасын билбейт дейт. Бирок кочкорлордун жөн эле атасы мынандай, тигиндей, мындай деп айтылган дейт да. Кочкорлорду алып келип, жөн эле витаминдер берет, баласына бербейт ал витаминди дейт. Туура эмеспи? Эми баккыла, мен деле багайын деп атам. Мен деле багайын деп атам, бирок ал биздин максат эмес да. Biz baldarımızda inşallah ilimpoz kılalı, ilimli kılalı. Bırak baldarımın malı okşap, içip yedin öldürürsen, erten şu malı olattı balançı. Malı okşağına ya içirsen, yedirsen, maldı deloşa. Günde öğretmene çöp salasın, kalan su veresin, tura maldı deloşa bezde. Baldarını dele, oşanday kıla turan bolsa, balan dele mal olup. Anan erten eşekle okşap, kıl verip dursa, eneğin durayın eşektin balası de özün söylüyorsun. Tura? Çünkü atalar baldarıngарды eşek dep sökpöylü. Umar radıyallahu anh zamanasında bir adam götürüp balasına arızlanıp geldi deydi de. Balam meni vurup saldı dese. Ne vurdun atanı dese. Men atan başka neseni üretken emes dedi. Başka neseni üretmesen anan gün. Tol toprağı eşegin salaza şunu Eşeğe cini gelgende salайды eкен, көрүп туруп атам да менин айтканымды укпабайт эле, салам салдым дейт экен. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн эми айла жоктон айтып атам да. Туурабы? Убакыт бермекпи? Ошон үчүн ниетибизди чоң максат кылалы. Айтсаңыз, ошол багы бир адам кетип атып, чөлдө кетип атат экен да, чөлдө кетип атып, çöldeki kumdарды karap durup, uşul kumdardın bardығы егерде uşul, егерде buğday olup kalsa, uşul bardығын Allah жолuna sapay deyip, деп niyet kılıp koyan üçün Allah Teala ошончо савап берип койду дейт да. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айтты, эртең кыямат кайым болот дейт. Өзү жума өзү качан кыямат кайым качан болот? Жума күнү болот. Туурабы? Жума күнү адам менен жиндерден башка бардыгы коркот экен да, бүгүн kıyamat kayım bolup ketпесин депчи. Эми kıyamat kayım bolup kете турган, эртең kıyamat kayım ачык болот экен десе,
ошондо дагы ниет кылган, отуруңуз. Ниет кылган көчөтүңүздү тигип кой деп пайгамбарыбыз айткан да мына. А биз болсо эми өлөбүз эми. Бизге эмне кереги бар эми? Боло болду да. Ошон үчүн эгерде Куран жаттаймын деп ниет кылсаңыз, Куран жаттап өлүп кетиңиз, Куран жаттап өлүп кетиңиз, ошондо телевизор көрүп өлүп калган. Куран жаттап өлүп кетиң да, ошондо анан сизге анан Алла Таала бир периште жөнөтүп, ошол периште сизге устаз болуп, мына давай, кечке кабырга келгенде ишиңиз жок да башка, туурабы? Ошон үчүн ниет кылың, азыр Куран жаттайын кой, чын эле. Эми кой эми шайтан айтат, эми бүткөдү эми жаш кезде эмне дейт, азыр жасың убакыт бар, дагы көп бар деп алдайт. Карагандан кийин үмүттү үздүрөт, эми бүттү эми. Не кыласың эми? Өзү билет эми. Орозосын тутуп берип атам эми. Намазды окуп берип атам эми. Эми өзү билет эми деп, ушинтип үмүтсүз болуп калба. Алла Тааланын рахматтан үмүт кылбаңыз. Караганда жаш өткөндө Алланын рахматтан эч качан үмүттү үзбөңүз. Үмүт кылбаңыз да, үмүт үзбөңүз. Шайтан үмүтсүз өзү. Шайтан адамды азгырат. İmam Ahmed bin Hanbal rahmetullahi aleyh elesetiңiz 30 жолу ажыга жөө барган адам экен да. Миллион хадисти жатка билген. Куранды махлук деген бир табжа чыкканда ошого каршы чыккандыгы үчүн аны келип алып туруп сабаган, түрмөдө жаткан. Дүрре деп ушуну менен сабаганда ошону чапкан адам айтат. Эгерде мен ушу дуран менен пилди чапканда дейт, пилдин териси сыйрылып кетет эле. Мен ушуну менен имам Ахмад бин Хамбалды чаптым, урдум дейт экен да. Ошол жонуна ошондой камчынын денеси тийгендигинен чалкасынан жата албай, көмкөрөсүнөн жатып өткөн алда. Ошол адам өлүп бара жаткан мезгилде ушу жаны чыгып бараткандай болуп, баласы келип, баласы Абдулла деген алым киши болгон. Ата калиманы айт, ла илаха иллаллах десе, жок дейт. Баласы коркуп кетти, мен атам шунча жыл бир мазхабтын башчысы болуп туруп, динсиз, ыймансыз өтүп кетет деп корктум дейт. Бирок ошол мезгилде дейт, дин эске келгенде айтып атат, мага шайтан келип, сен менден кутулдуң деп атканда мен азыр эмес дедим. Түшүнүп атасызбы? Андыктан шайтан мага да келет, силер ойлоп ала, мага келбейт деп. Мага каттасы келет да. Мага каттасы келет, илимдүүсү келет. Сен шайтан илгертеден бери тажрыйбалуу болуп калган. Жана чоңойт айткандай, кээ бир адамдарга шайтан уже кереги жок болуп калган. Шайтан уже кереги жок болуп калган. Шайтан иши жок, кээ бир адамдар айтат го, иши жок калды азыр депчи. Адамдар өздөрү эле шайтан болуп калды. Чүнү кээ бир адамдарга шайтан кереги жок да, шайтан иши жок. Бечара иши жок калды кээ бир. Эмне десе азырга тура өздөрү эле азырып калды. Кечке телефондо нени гана көрүп атат. Түшүнүп атасызбы? Андыктан бардыгыбыз ниет кылалы. Алланын рахматтан үмүт үзбөйлү, ниетти чоң кылалы. Өзүгө бир мындай бир тапшырма алып алалы. Мен 5 жылдан кийин мынанча сүрө жаттаймын, мынанча дуа жаттаймын, мынанча зикир кылам деп өзүңүзгө бир мындай бир тапшырма алып алыңыз, ошондо сизде денеңизде өзүнөн өзү эле күч-кубат пайда болот. Азыр эмне үчүн алсызбыз десе, мен өткөндө айткандай, эртеңки кылар ишибизди билбейбиз да, көрөбүз да. Эми Кудайдын айтканын көрөбүз деп эле Кудайга карап баарын тапшырып койгонбуз да. Анда сенди сага да берген да жоопкерчилик берген, Түшүнүп атасызбы? Жашоонун жоопкерчилиги мына биздин колубузда. Ошон үчүн тозакка түшүп калсаң, сен өзүңдө эле күнөөлө. Бейишке кирсең, мени макта дейт. Алла Таала бейишке кириштин мүмкүнчүлүктөрүн ушундай кылып күндө берип атат. Бардыгыбыз иншалла şu toğumuz менен өзүбүз эле бейишке кирип кетпесек, эгерде бейишке кирсек, бейиш тарып калбайт. Түшүнүп атасызбы? Сен бейишке кирип, сенин бир адам бейишке кирип калса, Алла Таала сенин бейишиңен алып берип койот, анын бейиши сеникинен да чоң болот. Ошон үчүн мындай иши тарлык кылбай эле мечитке келгенде ушу жок дегенде бирден мечитке келбей жүргөн, намаз окубай жүргөн адамдарды жок дегенде пикир кылып, мынанча адамга жеткирем, мынанча адамга мечитке алып келем деп мындай бир максат коюп ошону жазып кылыңыз эле. Мына канча жылдан бери чыгып какшанып эле мен жокто Сайфулла сүйлөп атат, биякта мен сүйлөп атам. Ушу мечитибиз ушул кээде эле жаназа болгондо эле батпай калбаса, ушул эле мечит,
Qana qilganlar? Qayoqda жүрөт? Har birimiz birden adam жетелеп келсек, батпай калат эле го. Правы? Ошого бардыгыбыз пикир кылалы. Har birimiz жоопкерчилик. Жок дегенде бу дүйнөдө бир жакшамалдык кылып калалы. Ачкөз бололу амалга. Амалга ачкөз бололу. Бул жетет эмес, жетпей калат кыяматта. Yevme yafirul maru min ahi. Ошол күнү бир туугандан качып, аял эркек бири-биринен качып, дүйнө жүзүн бардык болсо да өзүңдү ойлоп калган күнү ошол күндө сооп керек болуп калат. Андыктан бардыгыбыз иншалла ниет кылалы, макулбу? Жана биринчи айткандай Куранды арабча окуй албасаң аксакалдар кыргызчасын окугула суранчы. Калгандарыбыз ниет кылалы иншалла 70-ке чыкканда хафиз болом деп. Жаштардын да алды ошол жерде баардыгы алым кары болуп иншалла мечитибиз батпай калсын. Бир дагы намаз окубаган бейнамаз адам калбай калсын биздин айылда. Макулбу иншалла? Бейнамаз адам калып, ушундай бир өзүбүзгө бир тапшырма алып. Кандай береке жайып, асман эшиктерди Алла Таала ачып коем, берекесин ачып коем дейт. Таквалыкты ыктыяр кылсак. Алла разы болсун. Убакыт болуп калды. Субханаллахи ва бихамдихи.